Кече катуу жааган жаандан улам Ош эл аралык аэропортунда сел жүргөн видео социалдык тармактарга тараган. Аэропорттун күтүү залына жер төлөөсүнө чейин суу кирип, шыбы урап түшкөн. Учурда калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүүдө. Видео тасмада көрсөтүлгөндөй Ош эл аралык аэропорту жаратылыш кырсыгынан улам кайрадан реконструкциялоого муктаж. Катуу жааган жамгырдан кийин кейиштүү абалга келген. Буга чейин 200 миллион сомго чейин каражаттар жумшалганы менен имарат талапка жооп бербейт. Бул шыбы ураган кошумча имарат 5 жыл мурун 78 миллион сом коротулуп жаңы курулган. Ош аэропортунун жетекчисинин айтымында мурдагы жетекчилер оңдоп түзөө иштерине көңүл бурган эмес. Ичине кирген ал аэропорт эски эле 74-жылкы курулган аэропортту ушул сыртынан каптап аза материалдар менен жаап жалтартып коюшкан да. Муну биз келгенден бери 1 жылдан бери айтабыз. Колдон келишинче биз жамаган жерин жамап, кышында аябай суук, биздин пассажирлер дайым эле жабып коюшат. Жайында ал жерде олтуруп болбойт. Жаан жааганда сөз аэровокзал ичинен суу өтөт. Борбор калаадан кийинки орунда турган Ош эл аралык аэропортунда катталган кырдаал жүргүнчүлөрдү тынчсыздандырууда. Туристтик аймакка айлантууга аракеттер көрүлбөсүн майнап чыкпайт. Анткени күн сайын миңдеген жүргүнчүлөрдү тейлеген аэропорттогу абалды өтө осол иштеп сыпатташат. Кече аэропорттун сел каттаганын андайын күткөн эмесмин. Көптөн бери угат элем аэропорт ошо строительствосы болот депчи. Эми на самом деле, когда туристы приезжают к нам, это же уят го. Жыл сайын жаратылыш кырсыктары катталса, асман чапчыган каражатты талап кылары бышык. Ош эл аралык аба майданынын чатырынан суу өткөн имаратын 2016-жылы тендерди уткан 3 компания курган. 2012-жылы Альманар компаниясы 78 миллион сомго аба майдандын батыш тарабына ички каттамдар менен учуп келгендерди кабыл алуу залын курган. Имараттын капталдары айнек менен тосулуп, жеңил тартипте салынганын билдирет. Андан кийин 14-жылда аны перереконструкция, расширениелешип, ошол 12-жылкы кетирилген материалдардын бүт баарын алып салып, кайрадан да башка айнектер менен чаптап атышпайбы бул жерде. Анысынан мында бөлүп 3-4кө бөлүшүп булар бүтүрүшкөн бул жумушту. 17 около 60 миллион доллардын тегерегиндеги жумуш менен бүткөн иш бул. Бул окуядан улам башкы прокуратура Ош эл аралык аэропортунун шыбы эмне себептен урап түшкөнүн, курулган имараттын долбоорго шайкештигин жана ал кандай шартта кабыл алынганын иликтей баштаганын айтып, маалымат таратты. Эске сала кетсек, Ош эл аралык аба майданы Кыргызстандагы экинчи чоң аэропорт. Анын имараты 1974-жылы курулган. Мында 900дөн ашуун кызматкер иштейт. Аэропорт жумасына 160га жакын каттамды уюштурат. Ош аба майданы Манас аэропортунун филиалы болуп саналат. Зарина Рахманбердиева, Бексултан Абиев, Ынтымак, Ош шаары.